Nouns, countable and uncountable. Саламатсыздарбы? Мектеп плюс каналы. Бүгүн зататооч, саналуучу жана саналбай турган зататоочтор тууралуу жалпы маалымат алабыз. Зататооч заттын атын билдирет. Мисалы, адамдардын аттарын, жаныбарлардын, нерселердин же болбосо кандайдыр бир буюмдардын, биз көрүп турган нерселерден башка дагы биз көрбөгөн абстрактуу нерселер бар, абстрактуу түшүнүктөр. Булар дагы зататоочко кирет. Мисалы, a house үй, үйдө көрүүгө болот, кармап көрүүгө да болот. Knowledge билим, бул абстрактуу түшүнүк. Муну көрүүгө мүмкүн эмес. Англис тилинде зататоочтор экиге бөлүнөт. Countable саналуучу зататоочтор, uncountable саналбоочу зататоочтор. Эми саналуучу зататоочторго көңүл буралы. Countable nouns. Мисалы, an apple, one apple, two apples, three apples. Демек, саналуучу зататоочтор бул санаганга мүмкүн болгон зататоочтор. One book, two books, three books. Саналуучу зататоочтор жекелик түрдө колдонулат, ошондой эле көптүк түрдө колдонулат. Мисалы, a book китеп, books китептер. Бул жакта s деген бөлүкчө көптүк түрдү көрсөтүп турат. An apple алма, apples алмалар. Андан тышкары саналуучу зататоочтор аныкталбаган артикль менен колдонулат. Башкача айтканда, же болбосо an артикль менен колдонулат. Мисалы, I have a book. Менде китеп бар. I have an apple. Менде алма бар. Саналбоочу зататоочтор бул негизинен кандайдыр бир суюк нерселер, же болбосо материалдар, абстрактуу нерселер, түшүнүктөр. Буларды санаганга мүмкүн эмес. Мисалы, water сууну санап мүмкүн эмес. Же болбосо sugar кумшекерди дагы санаганга мүмкүн эмес. Саналбаган зататоочтор жекелик түрдө гана колдонулат, алардын көптүк түрү жок. Мисалы, sugar жекелик түрдө sugars деп айтпайбыз. Milk жекелик түрдө milks деп айтпайбыз, себеби бул суюктук, саналбай турган зататооч. Андан тышкары маанилүү нерсе, саналбаган зататоочтор менен аныкталбаган артикль колдонулбайт. Мисалы, I will drink milk. Мен сүт ичем. Бул туура сүйлөм. Андан кийин I will drink a milk. Бул туура эмес сүйлөм, себеби аныкталбаган артикль саналбаган зататоочтор менен колдонулбашы керек. Эгерде кандайдыр бир канча экендигин көрсөткүбүз келип турса, анда some деген сөздү көбүнчө колдонсок болот. I will drink some milk. Мен кичине сүт ичем. Дагы бир жолу жыйынтыктап кетелик. Саналуучу зататоочтор жекелик түрдө колдонулат, көптүк түрдө колдонулат, ошондой эле аныкталбаган жана n артиклдары менен колдонулат. Саналбоочу зататоочтор жекелик түрдө колдонулат, көптүк түрү жок, ошондой эле n артикль менен колдонууга болбойт. Сиздер менен Мектеп плюс каналы болду. Биз менен бирге окуңуздар. Каналга жазылууну унутпай, жакындарыңыз менен дагы бөлүшө кетиңиз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.